Эми биз приложениядан личный кабинетке киргенди үйрөнөлүк. Приложениябызга киргенде ушундай главная страница ачылат. Бул жерде макияж дейм да, азыркы учурдагы хит болуп аткан же болбосо новинка продукциялар чыгат. Бул жерге слайд түрүндө чыгат. Ошондой эле продукциялардын историяга кое турганга ылайыктуу, статустарга кое турганга ылайыктуу ушундай видеолор чыгат. Новинка продукциялар, хит продукциялар, акция продукциялары жана ошондой эле каталогдун жабыларына канча күн калды, канча саат, канча минутта калганы ушул главная страницага берилет. Эми профиль, өзүбүздүн личный кабинетке кириш үчүн ушу профиль дегенди басабыз. Бул жерден эскерте кетейин, эч кандай зарегистрироваться дегенди баспаңыздар. Муну басып алсаңыздар сиздер кайрадан катталып каласыздар. Ошондуктан войти дегенди басасыздар дагы. Анан бул жерден өзүңүздөрдүн регистрационный номериңиздерди тересиздер, телефон номер, эчтеке жазбайсыздар. Сиздерге 9 орундуу сан барган, ошону жазасыздар дагы. Так. Анан бул жака ключун жазасыздар. Ключ болсо 5 орундуу сан. Так, вайтини басабыз. Вайтини басканда биз ушинтип мынакей бул жерден дагы сохранитти басып коесуздар. Ушинтип личный кабинетке киресиздер.